Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Айжам Алмангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды аял затына арнайбыз. Бүгүн айымдардын эл аралык майрамы 8 март. Тең укуктуулук жана боштондук үчүн күрөштүү аялдардын тилектештиги күнү катары пайда болгон. 1975 жылдан март айынан баштап эл аралык аялдар күнү Бириккен Улуттар уюмунда белгиленип келет. Ал эми кийинки видеодо аялдардын тарыхта болгон салымы жөнүндө айтып беребиз. Учурда билүүгө тырышчуулук менен эч кимди таң калтыра албайсың. Жетиштүү күч аракет жумшасак, бир күнү пирамидаларга барып, өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн таап, ал тургай айга учуп кетебиз деп ойлойбуз. Бирок 18-19 кылымдарда аялдар дүйнөнү терезеден гана карап отура алышкан. Викториан доорундагы аялдын жашоосу негизинен үй жумуштары жана ушак айыңдар менен коштолгон. Бирок алар экзотикалык саякат жөнүндө китептерди ач көздүк менен окушаар менен алардын көпчүлүгү өз шаарларын таштап кетишкен эмес. Бирок бул аялдардын арасында алардын артыкчылыгы, туруктуулугу жана кээжирлиги менен элестетилбеген жерлерге сапар тарткандар болгон. 1860 жылы Мариана Нор, ушкубуз ботаник, Америкага бир гана сунушкат, мольберт жана гүлдөргө болгон сүйүү менен келген. Андан кийин ал Ямайкага, Перуга, Японияга, Индияга жана Австралияга барган. Чындыгында ал Антарктидадан башка бардык континенттерди кыдырып, жаңы гүлдөрдү издеп сүрөт тартып жүргөн. Мен тарта ала турган нерселердин көптүгүнө таң калдым. Адырлар укмуштай көгүш менен капталган. Көлөкөлөр жуурулушуп, бири-бирине дал келген. Мен буга чейин түстөрдүн мындай топологун көрө элек болчумун деп айткан. Учактар жана унаалар жок болуп, бардык жолдор асфальтталып элек мезгилде түндүктө каалаган гүлдөргө жетүү үчүн эшектерди минип, тоолордон ашып, саздарды ашып өтүшчү. Мунун баары ошол мезгилдеги узун көйнөк менен. Ал кездеги фото тартуу али талапка жооп бере элек болгондуктан, Мариананын сүрөттөрү Европанын бардык ботаниктерине биринчи жолу экзотикалык өсүмдүктөрдү. Мисалы Борнео аралынын кувшиночнигин, Африканын книфониясын көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Мариана жаппай жаратылышта аларды сүрөттөгөн биринчи европалык болгон. Ошол эле учурда мисс Мэри Кингсли, Лондондо жашаган саякатчы дарыгердин сүйүктүү кызы. Анын атасынын Африкада жергиликтүү каада-салттар жөнүндө айткандарын угууну жакшы көргөн. Мэринин атасы Африка жөнүндө китеп жазган, бирок аягына чыкпай каза болгон. Кингсли бул китепти ал үчүн бүтүрүп бериш керек деп чечти. Аны биле алып, атасынын досу аны тропикалык ысытма менен коркутуп, саякаттоодон баш тарттырганга аракет кылган. Бирок 1896 жылы ал азыркы Сьерра-Леоне аймагына 2 чемодан жана которуу үчүн китеп менен келген. Джунглини изилдеп, алгач мифтик деп эсептелген жаныбарды горилла бар экендигин тастыктады. Ал ошондой эле крокодилдер менен согушуп, торнадонун эпицентринде болуп, ал тургай Аноэга барчу жолду тосуп жаткан бегемотту кол чатыр менен кытылаган. Бир жолу тикенек менен тешикке кулап, ал калың юбкасынын жардамы менен гана куткарылган. Жакшы туура бышырылган жылан бул жерден табылуучу эң жакшы тамак деп айткан. Чыныгы козголоң жөнүндө сөз болгондо, саякатчы аял Александра Дэвид-Нилдей эр жүрөк эч ким болгон эмес. Александра Францияда жашап, чыгыш динин изилдеген. Ал учурдагы Париждеги эркек илимпоздордун алдында өзүн далилдегиси келген. Аларды жеңүү үчүн бирден бир жолу Тибет тоолорундагы легендарлуу Лхаса шаарына баруу деп чечти. Элдер мен эмне жөнүндө айтып жатканыма ишенип калышат. Анткени мен ушул чөйрөдө жашадым жана бардыгын өз көзүм менен көрдүм деп ойлогон. Ал Индиянын чек арасына келгенде ага кирүүгө тыюу салынган. Ошондо тибеттик эркекке кийинип, ал катаал Гималайдан өтүп, Лхасанын өзүнө жетип, кийин ал жерден камакка алынган. Ал сапар канчалык кыйын болсо, окуя ошончолук кызыктуу болорун билген. Ал Тибет дини жөнүндө көптөгөн китептерди жазган. Ал китептер ошол кездеги Парижди таң калтырган жана бүгүнкү күндө да чоң мааниге ээ. Ушул жана башка көптөгөн эр
жүрөк аялдар бир адамдын ачылыштарга болгон каалоо дүйнөлүк илимдин өнүгүшүнө таасир этет жана бардык кыялдар орундалат деген ойго дагы таасир этерин далилдөө үчүн бүт дүйнөнү кыдырышты. Балким алар так ошол мезгилдеги коомго туура келбегендиктен башка өлкөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн жана түстөрүн билүү жана түшүнүү үчүн кызыгуу күчүн колдонушту. Бирок саякаттоо алар үчүн чет мамлекеттердин жолдорун гана эмес, өздөрү кызыктырган нерсе, өзүн өзү түшүнүү сезимин ачты. 8 март эмне болуп майрамдалып калган? Эмнеге арналган? Кантип калыптанып калган? Биз белгилеген майрамдын кызыктуу тарыхы жөнүндө айтып беребиз. Аялдардын күнү катары майрамдалган 8 март майрамы боштондукка чыгуу күрөшү учурунда пайда болгон. Анын пайда болуу тарыхын эстейли. Бардыгы 1908 жылы башталган. Нью-Йоркто аялдар теңдик жөнүндө ураандар менен митингге чыгышты. Алар жумуш күнүн кыскартууну жана эркектер менен бирдей эмгек акы төлөөнү талап кылышты. Бир жылдан кийин АКШда улуттук аялдар күнү жарыяланып, ал февраль айынын акыркы жекшембисинде белгиленип баштады. Аялдар күнүнүн негизги идеясы аялдарга социалдык укуктарды камсыз кылуу үчүн үгүт жүргүзүү болгон. Америка Кошмо Штаттарынан кийин Копенгагенде социалисттик аялдардын экинчи эл аралык конференциясы өтүп, анда Клара Цеткин сөз сүйлөдү. Ал эл аралык аялдар күнүн белгилөөнү сунуш кылган. 56 жылдан кийин СССРде эл аралык аялдар күнү эс алуу күнү болуп калды. Бул күнү аялдар гүл жана белек берүү салтка айланган. 8 мартта адатта мимоза, нарцисс, тюльпан же жоогазынды белекке беришет. Жакында мамлекеттик каттоо кызматы Алтын Капалованы сотко берген. Жазуучу 3 баласынын документтерин өзгөртүп, атасынын ысымынын ордуна өзүнүкүн колдонгон. Ал эми кийинки видеодо бул окуя жөнүндө кененирээк. Кыргыз Республикасынын жарандык, жазык, эмгек жана үй-бүлө кодекстеринде аялдар менен эркектерге бирдей укук жарыяланган. Кыргызстан 2021 активист Алтын Капалова кысымга алынып коркутулуп жатат. ГРС Капалованы балдарына фамилиянын ордуна өзүнүн атын бергени үчүн сотко берет. Матроним – балага эненин аты менен берилген жалпы аттын бөлүгү. Энеден тараган матроним атадан калган аталык фамилияга карама-каршы келет. Окуялар кандай өнүккөнүн айтып беребиз. Расмий түрдө балдардын атасы менен ажырашкандан кийин ал алардын документтерин жаңылантты. Андан кийин атасынын аты жазыла турчу тилкеде ал өзүнүн атын жазган. Мисалы, анын уулу Капалов Данишман Алтынович, кызы Капалова Аймона Алтыновна. Балдары эмне үчүн алар тааныбаган адамдардын фамилиясын жана атасынын атын алышканын, эмне үчүн алардын фамилиялары менен энесинин фамилиясы башка экендигин түшүнүшкөн эмес. Капалова эне катары өзүн күнөөлүү сезгендиктен балдар менен сүйлөшүп, ЗАГСка кайрылып, балдарын Алтыновичтер болуу өтүнүчү менен кайрылды. Туугандары жана достору аны бардык жагынан колдошту. Эми бул документтерди жокко чыгарыш үчүн ал сотко берилди. Ал Фейсбукка балдарынын фамилиясын жана атасынын атын өзгөрттүм деген билдирүү жазгандан кийин ызы-чуу башталган. Жалпысынан кырдаалдын өзү өтө кызык. Мен жалгыз өзүм эне болуп, өз балдарыма өз атымды бергим келгени үчүн мамлекеттин мени сотко бериши абдан таң калыштуу. Кырдаал абсурдтук экендигине карабастан мен соттук процесстерге катышышым керек. Анткени мен мамлекеттин доо арызында жоопкер катары катышып жатам. Поэтому, несмотря на то, что ситуация абсурдная, приходится участвовать в судебных разбирательствах, потому что я выступаю как ответчица на иск государства. ЗАГСтын төрагасынын орунбасары Галина Аманова бул сот процесси боюнча түшүндүрмө берди. Бул иште кайра каттоо менен алектенген кызматкер күнөөлүү. Бул кызматкер дисциплинардык жазага тартылат. Биринчиден, мамлекеттик орган жарандын үстүнөн сотко кайрылып, ошол эле мамлекеттик орган киргизген жазууну жокко чыгарууну суранды. Өздөрү жасаган иш аракеттери үчүн сотко кайрылышты.
Бул энелердин жана жашы жете элек балдардын кызыкчылыктарын коргоо боюнча прецеденттик иш. Кырдаалдын келип чыгышы алгач документтерге өздөрү кол коюп, жарандык абалдын актыларынын реестрине өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңы туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрдү беришкен. Андан кийин жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялангандан кийин гана КРС расмий текшерүүнү баштады. Көрсө алтын деген матроним экен. Ага чейин эч кандай суроолор жаралбаса, эми алардын кандай аргументтери колдонуп жаткандыгын түшүнө албай жатабыз. Анткени доо арыз өтө кыска. Анда алтын бир нерсени бузгандыгы айтылган. Алар балдардын фамилиясы жана атын жокко чыгарууну суранышат. А какую они используют аргументы, да, какие используют? Потому что исковое заявление, оно очень короткое, и там указано просто, что Алтын нарушила. И они просят аннулировать эту запись, фамилия, имени, отчество детей. Матроним дүйнөдө кеңири таралгандыгын эсиңиздерге салалы. Заманбап Россияда баласын атасыз тарбиялап жаткан аялдар анын ордуна матроним берген учурлар кездешет. Бул тажрыйба мыйзамдуу түрдө танылган эмес. Бирок ЗАГС органдары мындай каалоолорду көп аткарат. Вы знаете, биз сотко чакыруу кагазын алгандан кийин биз башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына көңүл бурдук. Биз Россиядан негизги мыйзамдарды алгандыктан, ал жерде мындай иштер кандай жүрүп жаткандыгы жөнүндө көптөгөн видеоклиптерди көрдүк. Россияда бул көйгөй жок. Фамилия эркек аталышынан келип чыгышы мүмкүн деп мыйзамдуу түрдө жазылган. Ошондуктан Россияда энелер атанын атынын аналогун колдонушат. Балдар Анновичи, Ольговичи деп матроним алышат. Негизинен аларда таптакыр бул маселе көтөрүлбөйт. Практики, когда дети Анновичи, Ольговичи и сиз жөн гана фамилияны өзгөрткүңүз келген арызды жазасыз жана алар сизге аттын өзгөргөндүгү жөнүндө жаңы күбөлүк беришет. Азыр биз алтындын укуктарын андан ары коргоо боюнча өз стратегиябызды айта албайбыз. Анткени мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери мындай талапты коюудан мурун улуттук мыйзамдар менен таанышышы керек болчу. Келечекте албетте биз алардын аракеттеринин мыйзамсыздыгына каршы чыгабыз. Эгер биз өз укуктарыбызды коргой алсак, биз компенсацияны талап кылабыз. Конечно же, мы будем оспаривать незаконность их действий, так скажем, да, и, возможно, в дальнейшем, если все-таки нам удастся отстоять наши права, будем требовать компенсации даже. Бул практика ата тилкесине кимдин атын жазаарын билбеген аялдар үчүн жакшы прецедент болушу мүмкүн. Ал эми айрым кыргызстандык социалдык тармактардын колдонуучулары жазуучуну колдоону чечишти. Алар аттарын өзгөртүп матронимдерди колдонуп жазышат. Поддержка идет со стороны колдоо адамдардан жана укук коргоочу уюмдардан келет. Жалпысынан колдоо күчтүү болуш керек деп ойлойм. Аял киши балдарына фамилиясын жана атын берүүгө укугу болушу мүмкүн экендиги абдан логикалуу деп эсептейм. Логично, да, что родители, вообще женщина может иметь право давать свою фамилию и свое имя. Юлия Коновалова, Бигболот Санакунов, специально для ТВ1 KG. Алымы чыгарылышыбыздын аягында баштоочу ырчы Зеренин «Апам айткан» аттуу мааниси терең ырды кой беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Говорят, что творческие люди на земле Баратамын жалгыз байланган чачымына байкалды оңго солго кулагымда обам башта жолумдагы койгон ташта ойна жанымда бир балдар жанымды койбой асылып алган өчү койду сең да болбойт булар атайын ушинтип козгойт унчук байгой алтыга чыкканда апам айткан кызым кыз баласына ойлаган 16-га чыкканда апам кайталаган кызым кыз баласына ойлаган Balkim жакшы балдар, балким бир нерсе түшүрүп алгам, ким билет. Укпаган
Qanday bolup atamın çıgarbay bara jattım tezirek, tezirek. Nege maga asılgandan kayra özüm uyalamın. Nege bular erkin jüröt ammen bolso ağlayman. Nege altıga çıkkanda apın aytkan kızım kız balasın ağlayab. 16'ga çıkkanda apın kaytalagan kızım kız balasın ağlayab. Apım aytkan hiç kaçan жалгыз kakla görpö kızım. Apım aytkan hiç kalıp joktu jüprü görpö kızım. Apım aytkan akınday adamlar бар ağlayab. Kız balasın ağlayab. Apam aytkan hiç kaçan жалгыз кала көрпө кызым. Apam aytkan kech kalıp жолдо жүрө көрпө kızım. Apam aytkan bir qanday adamlar бар ойлagın kız balasın ойлagın. Ушинтип биздин аялзатыбызга арналган чыгарылышыбыз аяктады. Айымдардын баарын чын жүргөздөн куттуктайбыз. Бакыт жана чын ден соолук каалайбыз. Сиздер менен мен Айжам Алмангелди болдум. Түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.